Assalamu alaikum жигиттер. Барыңардын кутмандуу күнүңөр менен 17 июнь 2026 жыл күнгө болсо среда болуп калды. Саат болсо 7-ден 24 минута өттү жигиттер. Көптөн бери жумушка чыкпаймын. Айылга барып келип атам. Анан айылга барып келгенден бери грипп болуп калып, жакшыдай эле болосуң, эртең менен жумушка чыгасың, түшкө чейин иштейсиң, саат 10-11ден кийин уже башың ооруп баштайт. Анан обедке чейин иштеп туруп, обедте үйгө келип кайра эле дары ичип жатасың. Эртең менен турсаң жакшысың, кайра эле жумушка чыксаң, кайра эле ооруп каласың да. Ушундай болуп эле жумушка чыга албайсың. Анан мен могу кондердон ооруп калып атат окшоймун деп үйдө жатсам дагы, кече 2 күн үйдө жаттым, эч жака чыкпай, жумушка деле чыкпадым. Ошондо дагы эле грипп болуп атам да. Анан менден башка үйдө жаткандар дагы грипп болуп калып атат. Ошондуктан кондердон эмес экен деп ойлоштум да. Силерде ушундай грипп барбы, жокпу, ушундай бир вирус жүрүп атат окшойт. Ошол тууралуу өзүңөр ой пикириңерди комментарийге жазып кеткиле. Аны сурап эме кылсам, грипп болуп калышың мүмкүн, кандайдыр бир вирус болуп калышы мүмкүн дейт. Анан COVID-19 деген бар го, баягы. Ошондой болуп калышың мүмкүн дейт. Бул ковидиңер жок болуп кете элек десем, бул толук жок болуп кете элек, бирок баягы мурдагыдай күчтүү эме боло элек, бирок дагы деле бар дейт. Ошо ковид болуп калышың деле мүмкүн дейт. Так, сиде сезон башталды жигиттер. Бүгүн Вальберс менен иштейбиз. Күндө эле Вальберс менен иштеп атам негизи. Вальберсте заказдар аябай көп. Яндексте болсо кээде күтүп калып атабыз да. Яндексте заказдар бир аз азайды. Себеби Вальберсте заказдар арзан болуп, бар эле элдин 50% болбосо дагы бир 25-30% Вальберске өттү десем жаңылбайм го дейм. Яндексте бир аз заказдар азайып калды. Бир аз күтүп каласың. Комфорт плюс бизнес жакшы болуп жатат Яндексте. Себеби Вальберсте комфорт плюс бизнес деген, комфорт деген тарифтер жок да. Азыр только стандарт тариф менен эле кошуп, ошону менен иштеп атабыз. Берки комфорт плюс бизнес менен жүргөндөр, алар только Яндекс менен заказ берет, аларга айырмасы жок. Берки эконом, комфорт дегендерде бир аз Яндексте заказ азайып калды. Эгер Яндексте иштеп, ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк издеп таппай жаткан болсоңор, кайсыл таксопаркка кошуларыңарды билбей жаткан болсоңор, анда эксперт таксопаркты сунуштап кетейин. Эксперт таксопаркта 3 тариф бар. Тарифтерди тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи тариф ар бир заказдан 4 сом, жок ал болбой экен десеңер, анда экинчи тариф ар бир заказдан 2%, алда болбой экен десеңер, анда үчүнчүсү суткасына 55 сом. Суткасына болгондо 55 сом гана төлөп коюп, каалаганда иштесеңер болот. Досуңуз чакыр программасы менен дагы кошумча каражат тапсаңар болот. Ал кандай иштейт десеңер, бир досуңарды алып келсеңер 1000 сом, экөөнү алып келсеңер 2000, үчөөнү алып келсеңер 3000 балансыңарга салып берет. Айтор ошентип кошумча дагы каражат тапсаңар болот. Фото көзөмөлдөн ийгиликтүү өткөндөн кийин балансыңарга 100 сом саламдашуу бонусу түшөт. Лицензиянын убактысы да аз калды. Лицензияга эгер документтер топтоп жаткан болсоңор, таксопарктын лицензиясынын копиясы, анан таксопарктын договору керек болот. WhatsAppка байланышсаңар, силерге лицензия алганга жардам берет жигиттер. Ишенимдүү өнүктөш эксперт таксопарк менен биргеликте жакшы киреше тапкыла. Барыңарга ийгилик жигиттер. Мага болсо заказ бербейиштат го. Жана эле эмени Вальберс мактап аттым эле, заказ көп, Яндексте азайып кетти деп. Мактаганда ушундай да, мактаган кыз тойдо осурат дегендей болуп жатат го бул жагы. Келди мынакей. Түлөбердиеванын заказ түштү. Буюрса починди алдык. Саат 7-ден 32 минута өткөндө биринчи заказды починди алдым. Көрөбүз. Түшкө чейин иштейбизби, же кечке чейин иштейбизби? Андыктан каналдан алыстабагыла. Вальберсте канча сом иштесе болот, кандай заказдары, ошол тууралуу бир аз маалымат алсаңар болот ушул роликтен. Саламатсыңбы? Бул заказды аяктадык, 308 сом. Азыр дагы бир заказ алдым. Бул заказды көрсөтүлгөн убакыттан бир аз кечирээк аяктадык. Эмнеге дегенде, жана Советский менен көтөрүлүп баратканда Сүйөркулуунан өткөндөн кийин магистралга жетпей жолду жаап салыптыр да. Ошол жерге барып, кайра артка разворот кылып, Сүйөркулуу менен айланып келгенче 6-7 мүнөткө кечирээк келип калдык да. Так, жигиттер, 347 сом менен бул заказды аяктадык. Азыр дагы бир заказ алдым. Так, жигиттер, 294 сом менен бул заказды аяктадык. Макул. Так, жигиттер, бул заказды аяктадык.
Азыр дагы бир заказ алдым. Микрорайон жалга барат экенбиз. Патресина Лумумбу 96-дан. Саламатсызбы? Бул заказды аяктадык 365 сом менен. Азыр 5-чи микрорайонго дагы бир заказ алган болчумун. Вальбестин приложениясында эң эле чоң минусу бул жана заказда жүргөндө линиядан чыгып кое албайт экенсиң. Мурда башында линиядан чыгып койсоң болот болчу, азыр алып салыптыр. Эгер заказды аяктайлык, цепочка заказ берсе, линиядан чыга албай эле жүрө берет экенсиң да. Ушул заказды аяктап туруп, мен туалетке барам, ичим ооруп кетти, же магазинге кирип чыгайын, же чай ичип алайын дегендей пландар менен ушул заказды аяктап, ушундай кылайын деп линиядан чыгып коеюн десең, чыга албайсың да. Ушул заказды аяктайын деп атканда, аяктайлык цепочка заказ берген болсо, аны аласың, кайра эле завершить эте албайсың, же линиядан чыга албайсың, ошентип жүрө берет экенсиң. Айтор бул өтө чоң минус. Так, жигиттер, 10 мүнөттөн ашык күтүп койдум. Бул заказ точно чыкпайт. 354 сом болмок экен бул заказ. Азыр ожиданиясы 74 сом болду да. Ошондо 400 сомдон да ашып кетет да. Арча бешикте жүрөм жигиттер. Коэффициент кайнап турган жерде турат экен. Кайра линия кошуп койдум. Бир аз эс алсамбы десем, Радищевага барат экенбиз, 13 километр экен. Так, жигиттер, 258 сом менен бул заказды аяктадык. Почти үйгө келип калдым жигиттер. Центрде пробкадан чыгып келгичек эле ушул мезгил болуп кетти. Саат 12 болду. Жыйынтык жигиттер, жыйынтык кандай болду деп ойлойсуңар? Күндөгүндөй болбоду, бирок ошондой болсо да Кудайга шүгүр, жакшы эле. Буга чейин иштегенде саат 10го чейин эле 6, 7, 8 заказ жасап коет болчумун да. Бүгүнкүсүндө андай болбоду. Саат 10го чейин жанагы эртең мененки бонусту алайын деп акыркы 5-чи заказды эле жетишип калдым да. Акыркы мүнөттөрдө. Ошентип эртең мененки бонусту дагы алдым. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Так, наличка иштегеним 1688 сом. Эртең мененки бонус 5 заказга 1000 сом. Андан кийин 5 заказга дагы бир заказ жасадым. Ошондо 6 заказга күнүмдүк бонуста 1400 сом. Ошондо жалпы 4088 сом. Бүгүнкү жыйынтык ушундай жигиттер. Эмне үчүн түшкө чейин эле, кечке чейин иштеп, кечке чейин тартып көрсөтсөң болмок десеңер, айнектерди ачып алып иштеп жүрөм. Бүгүн кондер жакканым жок. Себебин билесиңер, өзүм грипп болуп ооруп атам, грипптен толук сакай элекмин. Азыр эми мындан ары иштеш үчүн эмени айнектерди жаап кондерди иштетиш керек болот. Кондерди иштетпесең өзүң да ысып кетесиң, ысыкка чыдабайсың, анан экинчиден телефон дагы ысып өчүп калат. Ошондуктан абетке чейин эле иштеп токтотоюн дедим жумушту. Бир себеби ушул ден соолук болуштат. Грипптен толук сакай элекмин. Толук сакайганга чейин кондерди колдонбой эле түшкө чейин иштеп турайын дедим. Анан кечки салкында дагы чыгам. Түшкө чейинки жыйынтык ушундай болду жигиттер. Центрде болсо азыр коэффициент Вальбесте жинди күйүтат. Негизи эле жумуш Вальбесте жакшы болуп жатат жигиттер. Яндексте кандай болуштат, ал тууралуу өзүңөрдүн оюңарды маалымат катары комментарийге жазып калтырсаңар болот. Кайрадан көрүшкөнчө аман эсен сак саламат болгула жигиттер. Барыңарга ийгилик.